Кылымга тете тарыхы бар Токтолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры 96 жылдан бери элибизге өзүнүн үзүрлүү эмгегин көрсөтүп, руханий жан дүйнөнү байытып келет. Бул театрдын ушул кылымдык доорунда эмне себептен токтобой жыл сайын көрүүчүлөрдүн саны арбып өсүп жаткан себеби эмнеде? Баарыбыз биргеликте тыңдап көрөлү. Биздин улуттук театрдын 96 жылдык тарыхы бар. Бул оңой жыл эмес. Ошондон бери эмне деген гана чыгармалар сахнада, эмне деген гана таланттар сахнада элге өз өнөрлөрүн көргөзгөн эмес, кандай гана драматургдардын чыгармалары коюлган эмес. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол уланып келатат да. Эми бүгүнкү күнгө кайрыла турган болсок, биз эми улуттук театр флагман театрыбыз, чындыгын айтканда репертуардык багыттагы театрыбыз. Бул эмнени билдирет? Бул деген биздин театрыбыздын репертуарында 35тен ашык спектакль бар. Эл аралык фестивалдарга болсо катышабыз. Бул биздин театрдын деңгээлин, кыргыз искусствосунун деңгээлин башка жерде көргөзө турган эле фестивалдар. Мына сүйүнүч эмне болду? Мына Астанада Кыргызстандын маданият күндөрү өттү. Октябрдын аяк ченинде 29 октябрда биз ошол жерде чоң фестивалга катышып, Астанада 15 театрдын ичинен гран-прини жеңип алдык. Саманчынын жолу деген спектаклибиз менен Айтматовдун чыгармасы. Муну Раматылык Марат Козыкеев убагында өзгөчө коюп кеткен спектакльдердин бири. Бул биринчи жеңиш эмес, бул спектакльдин 6-чы чоң жеңиши. 6 фестивалда ушундай чоң сыйлыктардын баарын жеңген спектакль. Жан дүйнө азык болгон театрга кирүү менен бардык көйгөйлөр сыртта калып, жаңы жашоого бет алгандай өзгөчө касиети бар. Театр кийим илгичтен башталат. Анткени театрга кирген адам кийимин чечип берип, уже өзүн бир жан дүйнөсүн эс алдырыш үчүн келишет да. Анткени театрга келген адам, театрда иштеп аткан адамдар, биз ошол көрүүчүлөргө кызмат кылабыз. Ошолордун жан дүйнөсүнө бир жакшынакай бир тынчтык берүүгө, жан дүйнөсүнө бир жакшынакай бир башка нерсени тартуулоого, адам дагы ошол кайра эле ошол кийим илгичтен кийимин алып кетип баратып, ойлонуп кетиш керек да. Көрсө ушундай болот турбайбы, көрсө жашоо ушундай экен да деп. Театрга келип турган адамдын жан дүйнөсү эч убакта ачка болбойт. Жан дүйнөсүн азыктандырып турушат. Жан дүйнө азыктанган адамдын жан дүйнөсү тынч болот. Менин оюмча адамдын жан дүйнөсү тынч болгон бул дагы бактылуулук деп ойлойм да. 96 жылдан бери үзүрлүү эмгегинин аркасында Токтолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры ар дайым элибизге руханий азык тартуулоо менен улутубузду дарылап келет. Бул эми биздин Кыргызстандагы драма театрлардын саппашына турган чоң театр. 1926 жылы көшөгөсүн ачып, быйыл 96 сезонун жарыялап отурушат. Анан эми бул театрдын кандай гана мезгил болбосун, кандай гана учур болбосун, чыгарган спектакльдери, продукциялары абдан актуалдуу болуп келген. 90-жылдардан кийин чындап эле театрга адамдардын келүүсү абдан кыскарган. Ал кездеги бир топ шарт себеп. Анан кайрадан театр деген бар эле деп театрга баш багуу башталды да. Анан ол акыркы 5 жыл ичинде дагы театр ошо Назым Баировдун келиши менен, дагы бир катар актер составдардын жаңыланышы менен, изденүүнүн натыйжасында бул театр репертуары кайрадан байыды. Ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрүп, жаңычылыкты элге тартууласам деген режиссер Эркин Эгембердиев учурда элге өткөн доордогу классиканы тартуулап отура бербестен, бүгүнкүнүн темасы менен иштешибиз керек дейт. Сөзсүз түрдө театр бул элдин үнү да, театр эл менен да. Коомдогу болуп аткан ишке театрдан сахнасындагы болуп аткан иш экөө айкалышып туруш керек да. Театрга келген адам, театрга келген көрүүчү сахнадан өзүн көрүш керек. Сөзсүз түрдө бул чоң талап, бул элдин дагы талабы. Режиссерлор дагы ошол элдин мүдөөсүн аткарууга аракеттенет. Жан дүйнө бар го, жан дүйнө көзгө көрүнбөйт. Көдөн көзгө көрүнбөйт да, бирок ошону көзгө көрүнө турган нерсе кылып пайдалана турган болсоң, бул өтө сонун нерсе. Бул театр өзүнчө бир оору, театрдын тузу оор. Театрга бир келген адам сөзсүз түрдө дагы бир жолу келет.
Театр искусствонун башаты. Ал жакта актерлор жашоодогу көйгөйлөрдү элге күлкү, тамаша менен жеткирип, жашоодо катачылык кетирбөөгө жол көргөзөт. Арген Мажитов, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.